Жашооңузда эмнеге өкүнөсүз? Көптөгөн жыл медсестра болуп иштеген Броневер өмүрүнүн акыркы күндөрү калган адамдардан сурап, ошолордун жоопторунун негизинде 5 откровений о жизни деген китеп жазган. Бул видеодо 5 өкүнүч жөнүндө айтып берем. Видеонун аягына чейин көрүңүз, жашооңузда пайдасы тийиши мүмкүн. Биринчиси, өзүмдүн жашоомду жашабаптырмын деген өкүнүч. Жаштыгында бирөөнү сүйгөн болсо, ага сүйүүсүн айта албагандыгы, же болбосо көңүлүнө жаккан кесипти тандабай, ата-энесин, жакындарын сөзүнө кирип, жакпаган эле кесип менен өмүр бою иштеп, өмүрүнүн аягында өкүнөт экен. Эл эмне дейт деген сөз негизи көп учурда туура эмес. Экинчиси, эч бир адам өмүрүнүн аягында жумушумда дагы 1 саат ашыкча убакыт өткөрбөптүрмүн деп өкүнбөйт экен. Андан көрө үй бүлөм менен, жакындарым менен көбүрөөк убакыт өткөрбөй деп өкүнүшөт экен. Ошондуктан сиздер дагы ишиңизде көп убакыт өткөрө бербей, үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыз менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүздөр. Үчүнчүсү, ички сезимдеримди жакындарыма көбүрөөк айтпаптырмын деген өкүнүч. Ошондуктан жакындарыңызга, үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге, балдарыңызга жана сүйгөндөрүңүзгө жакшы ички сезимдериңизди көбүрөөк айтыңыз. Жүрөктө жашырылган сөздөр кийин өкүнүчкө айланат. Ал эми 4-үчү өкүнүч бул досторубузга тиешелүү. Жашы улуу адамдарга жаңыдан дос табыш кыйын болот экен. Ошондуктан жаш кезибизден достугубузду бекем кармап, дайым ынтымакта жүрөлү. Бул видеону эң жакын досуңа жөнөт. 5-инчиси, өзүмө бактылуу жашаганга уруксат бербептирмин. Кичине нерселерге кыжалат болуп, күн сайын аракетте жүрүп, майда чүйдө нерселер менен уруш чатак чыгарбай эле өзүм бактылуу жашай бербептирмин деген өкүнүч. Ошондуктан силер дагы кыжалат боло бербестен, көңүлдү бир аз бошураак коюп, бактылуу жашаганы аракет кылгыла. Жыйынтыктасак, биринчиси, өзүңүн көңүлүңдөгүдөй жаша. Бирөөнү сүйгөн болсоң, коркпой эле барып айт. Экинчиси, жумушуңда убакыт көп өткөрбөй, жакындарың менен көбүрөөк убакыт өткөр. Үчүнчүсү, ички сезимдериң ошол эле жакындарыңа көбүрөөк айтып тур. Төртүнчүсү, досторуңан алыстабай, бекем мамиледе бол. Жана 5-инчиси, майда чүйдө нерселерге кыжалаттана бербей, бактылуу өмүр сүр.